Саламатсыздарбы? Менимче самолетко учкан замандаштарыбыз бир нерсени байкап эле жүрөт болушубуз керек. Учар алдында ал жакта стюардессалар маска жөнүндө түшүндүрмө берип калат эмеспи? Ал жакта биринчи масканы өзүңүзгө кийиңиз, андан кийин жаныңызда отурган балаңызга кийгизиңиз деген көрсөтмө беришет да. Анан бул жөнүндө ойлоно турган болсок, эмне үчүн бул мындай өзүмчүлдүк болуп калбайбы деген суроо туулат да. Анткени адам тумчуга баштаганда биринчи баласын ойлош керек да депчи. Бирок бир нерсени эске алышкан да ал адамдар. Эгер сен балага кийгизгичекти өзүңдү жоготуп койсоң, акыл эсиңди жоготуп алабыз да, сознанияны жоготуп койсок, анда биз балабызга да жардам бере албай калабыз. Анан албетте өзүбүзгө да жардам бере албайбыз. Ошондуктан тез арада өзүбүзгө кийгизе калтырып, анан дем ала кислород келе баштагандан кийин анан балабызга кийгизсек, балабыз да аман калат, өзүбүз да аман калабыз дегендей. Эми бул нерсени жашообузга кандайча колдонсок болот деген суроо. Биз көп учурда өзүбүз жардамга муктаж болуп туруп, өзүбүздүн үстүбүздөн иштеш керек экенин билип туруп деле балдарыбызга жардам берүүгө ашыгабыз. Бирок келиңиздер, чынчыл бололу. Биринчи ата-энелер кандай гана кырдаал болбосун, кандай гана ситуация, кандай гана бир суроолор болбосун, биринчи өзүбүзгө жардам берип, биринчи өзүбүздү тарбиялап, биринчи өзүбүз менен иштешип туруп, анан балабызга жардам берсек, бул көбүрөөк таасирдүү болот. Ошондуктан дайыма бала тарбиялоодо кислороддук масканы унутпайлы.